Өлкө аймагынан долларды нактылай түрдө алып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Мындай чечим финансы экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу, ошондой эле улуттук кызыкчылыктарды коргоо максатында кабыл алынды. Ага ылайык резидент эместерге жана чет өлкөлүк жарандарга 5000 доллардан көп алып чыгууга болбойт. Ошондой эле Кыргызстандын жарандарына жана чет өлкөлүк жарандар 10 000 доллардан көп алып чыгууга мүмкүн эмес. Ал эми мындай учур катталса, чектен ашкан сумманын 10% кармалат. Экономист Адилет Маматов дүйнөлүк геосаясий абалга байланыштуу накталай акчанын өлкөгө келүүсү азайып жаткандыгын айтат. Айтымында бул жагдай жалпы ЯЭП мамлекеттерине тиешелүү. Маселен, коңшу Казакстан жана Өзбекстан накталай доллардын сыртка чыгарууга эбак эле бөгөт койгон. Буга байланыштуу биздин өлкөдөн долларды накталай көбүн эсе чет элдик жарандар чыгарып кетип жатат. Биздин жарандар эмес, чет элдик жарандар да алып кетип атат биздин кагаз акчаларды. Ошол үчүн Кыргызстандагы кагаз акча жүгүртүүсүн азайтып жибербей, белгилүү бир нукта кармап калуу максатында ушундай иш-чара коюлду. Бул биздин ичкилерге эч кандай таасир этпейт. Ал арада валюта рыногунда накталай эмес түрдө акча банктарда жетиштүү көлөмдө деп билдирди өлкөнүн башкы банкы. Ал эми доллардын накталай түрүнө тартыштык бар болгондуктан чектөө кагаз түрүндө алып чыккандар үчүн киргизилген. Ал эми электрондук которууларга тыюу киргизилген жок. Накталай эмес түрдө бардык төлөмдөр кандай түрдө жүргүзүлүп атса, мурун ошондой түрдө жүргүзүлөр. Мисалы, биздин ишкерлер баягы экспорттук импорттук операциялар менен ишкерликти жүргүзгөн ишкерлер кандайдыр бир тоскоолдуксуз баягы банктарда ачылган эсептер аркылуу каалаган көлөмдө, каалаган өлкөгө, каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзсө болот. Улуттук банк валюта рыногундагы кырдаалга туруктуу негизде мониторинг жана талдоо жүргүзүп турат. Эгерде акча алмаштыруучу жайларда же коммерциялык банктарда чет өлкө валютасы тактада көрсөтүлгөндөй эмес башка курс менен сатылып же алынып жатса, анда улуттук банктын WhatsApp каналына 0555 89 00 00го кайрылсаңыз болот. Министрлер кабинети улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматына накталай АКШ долларын алып чыгууга бөгөт коюуга багытталган зарыл чараларды көрүүсүн тапшырды. Белгилей кетсек, валюта рыногунда өлкөнүн башкы банкы жума мурун интервенция менен чыгып 104 миллион доллардан ашык сатты. Сүйүн Айтагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.